Davat kim alıp kelgen bizdin Kırgızstan, kim bileti şunu? Sıracın damla? Abdullah Şeyh? Bizdi Kırgızstan'a. Absattar dambuldap kelgen. Absattar damlan bilet, oşo kişinin ubagında ruhsat berilgen. Oşo kişinin ubagında azırkı muftiyimiz var o. Oşolar oşonda barışkın, onda sırajdan oşondan keyin ketken. Bunu köp bilbeyt da. Davat özдөндө men çıkkılı bolgan. En çoğun davatçı absattar damla bolgan. Özü barıp görüp gelip amalı tuğra eken dep bagıt berip anan ruhsat berilgen urmatlı bir tuğanım. Absattar damlan ubagında kelgen. Hazreti Muftidin. Azırkı davattın tertibin çıkkanda 100 yılın tegreginde ele boldu. Murda jok ele anday nerse. Bирок ушундай тартип чыкканда урматтуу бир тууганым, адамдарда ааламдашуу деген проблема пайда болду. Азыр аулама деп коет. Ааламдашуу заманында адам менен байланыш үзүлүп калды. Только радио, телевизор, гезит болуп калды да. Ошондо адам менен болгон байланышты жарыкка качан чыгарабыз деп, ошол арбаптар ушуну ойлоп чыгарганда кандай иштихат кылып, болбосо түбү Куранда сүннөтү бар маселе, келгиле элди кыдырып айтайлык. Пайгамбар кыдырып айткан экен, адамдар мындай бир тирүү, живой мындай бир контакт болсун деп эшикти кылдатып бар. Ошол дават деген нерсе урматтуу бир тууганым бизге келип атат. Туура, даватчынын кемчилиги бар. Даватчынын кемчилиги море. Кемчилик кимде жок, өлүп калган бирөөдө жок. Жатат өлүп калды, болдан курут жеп атат же башка же бейиште жатат рахатта. Кемчилик келсе сен оңдо, аны туурала, бирок аны катага чыгарба деген маселе урматтуу бир тууганым. Мен өзүм кече Пакистанга барып келдим. Бу экинчи жолу барышым, даватка чыгып, көрүп, изилдеп, эң чоңдору менен сүйлөшүп, Маулана Саат менен сүйлөшкөм, Шейх Умар менен сүйлөштүм, Франциянын амири Юнус менен сүйлөштүм, Шейх Макки Фарук менен сүйлөштүм. Алар менен катташтырам азырга чейин урматтуу бир тууганым. Биз окуп аткан китептеги илимден бир карыш нары бери кеткен жери жок да. Болгону диндин камы деп. Дагы бир суроо берем. Бишкекке ушактан апарган молдонун баарын апарып жайган ким биринчи иретте? Молдо Сабыр. Ушуну көп билбейт. Бардыгы кыйын болуп молдосторго акыл үйрөткүсү келе берет. Молдо Сабыр апарган, эке жекен апарган Баткенде. Биз көргөндө алар сирк көргөндөй болот элек. Бишкекте жолукчан жок болчу. Бишкекте ыштанчан бирөө болбойт эле. Бир күн эле карачы Тотугушта экөө барып калдык. Кызыл ыштан, сары көйнөк, Баткендин кийими кадимкидей. Жолугу башкача, көчөдө кетип атса, экөө кетип атат. Биз көрүп тазадан калып, булар кимдер экен? Көрсө апарган устаза эжекелер экен. Ошо Бишкекке ыштан кийгизгенде, жолук салганды силердин кыздарыңар үйрөттү. Бүт молдонун баарын апарып, ошо чүйгө чачып берген Молдо Сабыр болду.